Бүгін мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун туулган күнү. Эгер ал президент болуп турган кезде ушундай күн болгондо, анда парламенттеги 120 депутат, парламенттин сыртындагы саясатчылар, партиялар, ушул негизи саясаттамын деген адамдардын баардыгы куттуктап, аны мактап эле жатып калмакта. Бирок мына эрте мененден бери мындай күчтүү, белгилүү саясатчылардын мындай Сооронбай Жээнбеков бизге мындай иштерди кылды эле деп айтканы байкалбайт да. Бул эмнени билдирет? Бул кошоматчылыкпы же болбосо мындай бир саясатчылардын мындай эмеге карап, кырдаалга карап өзгөрүүсүбү? Бул ошол сиз айткан президенттик башкаруунун саркындысы кандай болоорун билдирет. Мына кечээ күндө журттун башында болгон киши бүгүн кызматтан түштө эле бир да көрүнүктүү саясатчы өзүңүз айткандай куттуктап аткан жок ал кишини. Алар баштарын коңулга катты дагы олтурушат. Болбосо ушу Сооронбай Жээнбеков дегенде, Сооронбай Жээнбеков залга кирип келгенде мен депутаттарды көрчүм, бир өзгөчө ордунан тура калып, өзүнчө кол чаап, ошондой эле кол чаалар Атамбаевка да болгон. Бирок карасаң, эми башына мындай кара булут айланды десек болот. Өзүнүн ордунан кескенден кийин, караңызчы, кайда ушу саясатчылар? Эмне деген маданият бул? Эмне деген бул мындай айтканда мажирөлүк менен коркоктук? Жок дегенде ошого кишиге ыктаган партиялардын башчылары жок дегенде куттуктап койсо болот эле да. Ошол кишини туура, сиз туура айтып атасыз. Туура айтып атасыз. Бул мына бизде бүгүн бийликтен кеткенден кийин анын эч кандай кереги жок. Керек болсо баары учурашкандан коркуп калышат. Учурашкандан коркуп калышат. Бир жакшы сөз айткандан коркуп калышат. Сооронбай Жээнбеков чынында биздин элдин башында 3 жыл турду. Эмне үчүн куттуктабайбыз? Биз куттуктайбыз, узун өмүр каалайбыз ал кишиге. Бар болсун. Ошону менен катары мен Сооронбай Шариповичке кайрылып кетет элем. Силердин жардамыңар менен. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз дайыма парламентаризм деп жүрдүңүз. Сиз дайыма парламентаризмге кетип бара жатабыз деп жүрдүңүз. Сиз парламентаризмди курабыз деп жүрдүңүз. Ал сөзүңүздү мисалы асыресе ОБСнин башчысы Томас Гермини, мүмкүн мен чаташтырып атам фамилияны, келгенде дагы аябай басым жасап айткансыз. Массалык маалымат каражаттарында бир топ сиздин парламентти жактаган сөздөрүңүз көп. Мен азыр суранат элем. Бүгүн кандайдыр бир күч пайда болуп, ал президенттик деп элди сүрмө топ менен кетип баратканда, сиз чыгыңыз, элге айтыңыз, парламентаризмдин мыкты жагын, парламенттин бийик жагын, эмне үчүн парламентаризм болуш керек экенин түшүндүрүңүз.